بصورة قاف في القرآن وقرأ قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العليا. Бұл жігіттер мақсат бұл балдардың илим деңгээлин көтөрүү максатында уюштуруп жатат. Эң негизгиси силер фисабил Аллах үчүн гана Кур'ан жаттагыла да, чүнкү анан атайын убакыт бөлүп келгенден кийин ошол убактыңарды текте кетирбей, ошол убактыңарды пайдаланып алгыла, Кур'анды жаттап алгыла. Түшүнүктүү? Ондо кашып берелик, Уму Мухаммад Кур'ан жаттатуу медресеси 2020-21 окуу жылынын март айынын жыйынтыгы боюнча жалпы студенттер арасында Кур'ан сабагынан эң мыкты натыйжа көрсөтүп, студенттер арасында жүрүп туруму менен айырмалангандыгы үчүн Уму Мухаммад медресесинин 2-нчи курсунун студенти Сайд Абдурашид 2000 сомдук стипендия менен сыйланат. Ушул эле жазуулар менен 2000 сомдук стипендия менен 2-нчи курсунун студенти Баратов Умарадов. Allah'tan iyilik versin. Ушул эле 2000 сомдук стипендия менен 2-нчи курсунун студенти Бараканов Ди Мухаммад. Allah'tan iyilik versin. Birinci kursunun studenti 2000 сомдук стипендия менен Алимаватов Азамат. Allah Teala iyilik versin. Бул мурунку айда дагы ийлешкен, Машалла. Ошондой эле 2000 сомдук стипендия менен биринчи курсунун студенти Кенжебай уулу Жетиге. Алты орун жарыя кылганбыз, ошол 6-нчысы. 6-нчы окуучубуз, студентибиз Мурзабек уулу Ширинбек. Бул да балдардын дагы саны көбөйүп кеткенине байланыштуу дагы коштук. Бирок кошкондо булардын айырмасы бар. 1-2 күндүк муражасын гана тапшырып алган балдар болду. Ошол деңгээлине жараша аларды бергөнбүз. Ошондой эле 1000 сомдук стипендия менен 2-нчи курсунун студенти Мамат Жума уулу. Birinci kursunun studenti Kanatbek уулу Азамат. Жүрүм туруму менен башка балдардан да өзгөчөлөн көрүнүп жүргөн жана ошондой эле сабактарында жакшы жетишкен. 1-2 күндүк эле сабагын тапшырып алган балдарыбыз бар да. Бирок аларды да кур калтырбай сыйлап көрүүнү туура көрдүк жалпы устаздар жамааты. Ошолордун бири 500 сомдук стипендия менен сыйланган студентибиз Орозбек уулу Мелис.
Düşebek oğlu dayı. Hakikaten bir okuşum var. Kim boşun mümkün değil. Beş soru stipendiya meni sıylanlar sürekliyiz. Saita Murzabek. İlgilik var. Algan sürekler var mı arada tutayız. Bunda olsa ömrünün evliliğinin yüzünü Kur'an'da olan muhabbat vardı. هو للقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن الحافظون الماهرون تعاهدوا آياته متشابها ومثاني قالوا نرتله بسبعة أحرف أكرم بجمع مثقل الميزان هم خير أمتنا وأشراف الملا وهم الحماة وعدة الأوطان رتل بصورة قاف في القرآن وقرأ قراءات